Тамашоу продакшн тартуулай. Асмандан жарык көрсөң, жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. 4 март. Спорт ордосу 18:00. Ак калпак кубогу. Позитив. Кыргыз двор. Универсал. Жаштар курама командасы. Тандалган тамашалар гана айтылат. Жерге көзүрлөр гана чагылат. Алып баруучу Эрмек Нурбаев. Байланыш телефондар 0701 54 54 55 0707 54 54 55. Салам достор, Алипек Ербени өзүнүн чыгарылышын Салам достор, Алипек Ербени өзүнүн Салам достор, Алипек Ербени өзүнүн сапарын 7-чи чыгарылышка улады, анда эмесе кеттик. Кагазды каякта ойлоп тапкан? Кытайда. Кытай. Кытайда ойлоп тапкан. Кытайда. Америкада. 抢走我的身体，迷惑我的陪郎。 Ошол ойлоп тапкандар ушу жыгач аркылуу ойлоп тапкан. Жыгач аркылуу ойлоп тапкан, усталары, жыгач усталары ойлоп тапкан. Кыргызстандан да чыгат. 我是 Эмнеге ак аюу менен пингвин жаратылышта жолуга албайт? Себеби алар бирөө суда, бирөө эмеде. Суда эмес да? Просто. Агай негизи Антарктида болгондон кийин жол ки деген Северный полюста, ти Южный полюста. Түндүк түштү. I got a ponytail. I got a ponytail. I got a ponytail. Алып бири-бирине жете албайт. Damn, son. Жолугат да. Алар эмеде да. Нет, зоопарк эмес. Жана Атлантикаларда. Агай деген Россияда жашайт да. Анткени экөө башкакта жашагандыктан экөө жолуга албайт, кезиге албайт. Агайуу мындай жер бетинде жашаса, эми пингвин суда. Кошуламбы? Экөө башка жакта жашайт. Каякта мисалы? Эми бирөө ак аюу сулук жерде жашаса, ой. Пингвин Африкада жашайт, Жок, кандай эмес. Эми экөө тең эле сулук жакта жашайт, балким. Жок, балким дейм да. Жок, ал деген эки жаныбар тең түндүк муз океанында жашайт. Экөө жолуга албаган себеби агайуу пингвинди жеп коет. Жеп коет деп коркуп, пингвин качып жүрөт да постоянно. Жок, качып жүрбөйт, мындай эле жүрөт. Подиумда жүргөндө шашпай акбайга басып жүрөт. Дагы ошондой эле. Анткени эки башка полюста жашайт. Пингвин Антарктида. Пингвин Антарктидада, агайуу Кахта? Россияда, Да, Россия. Run. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасында жер эне менен ким сүйлөшөт? Толгонай. Буг эне? Мен көргөн эмесмин аны. Саманчынын жолун көргөн эмесмин. Толгонай. Толгонай сүйлөшөт. Толгонай сүйлөшөт. Толгонай сүйлөшөт. Толгонай. Толгонай.
Оғанай. Kim слышит? Ханукей. Күн системасындағы ең суық планета. Сатурн го? Юпитер балки. Антарктида. 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 Меркурий. Нептун. Плутон. Плутон. Юпитер. Ең суық планета Марс. Юпитер. Эме? Северная. Северная Америка. Северная Америка? Да. Энергия, которая была выделена во время гигантского столкновения, равна по мощности 6 триллионам атомных бомб. Ең кішкене химиялық бөлінбес бөлікші. Атом. Клетка. Get ready, I'm going to put some mustard on this one. Бөлікчі? Бөлінбес бөлікчі. Бұл атом. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и под... Магний? Атом. Білмеймін. Элементтер. Радионы ким ойлап тапқан? Радион. Америкалықтар ойлап тап. Америкалықтар да. Изилдечі? Попов. Орыс оқымыштысы Попов. Орыс оқымыштысы Попов. Білбеймін, ұнтотым. Мен де ұнтотым. Майкл Джексон. Радион өзінің әрбір режиссер деп ойлаймын. Режиссерлар ойлап тапқан. Ошондай деп ойлаймын. Білбеймін. Орыс оқымыштысы Попов ойлап тапқан. Попов. Bir клеткалуу жануар. Амеба. Bir клеткалуу жануар. Уқа емес. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Божомолдоп көрді қандай болушы мүмкін мысалы. Бит болушы мүмкін. Пульсом бьет бит, сезон танцев опять. Андай жоқ. Чимын? Курсқа. Не могу смотреть! Убейте меня! Бактерия. Клетка. Клетка өзі? Молекула. Bir клеткалы жануар. Бұл судағы балырлар. Балырлар. Bir клеткалы жануар бұл. Білбейт екен точно. Қандай? Ты в курсе то, что я Армагеддон остановил? А? Жоқ. Қандай емес бір клеткалы. Бұл ошондай эле болсо керек, судағы балырлар эле. Суда балырлар сіздің? Судағы балырлар или атом? Атом, бір клеткалы жануар, Жоқ, атом жануар емес. Короче, бұл сұрау точно білмейді кім. Джоун. А звезда у меня выше, чем у Сталина. Чымчық, может? Чымчық, тура. Мен клашында сөйлеген. Крокодил? Крокодил, тура. Мне что-то подсказывает, что нас на... Тавтология деген эмне? Тавтология дегенде отыр. Бош керек та. Тилдин тавтология ме туура эмес сүйлөп алган сөздөр жанакы жаман сөздөр тавтология дейт бош керек. Мат, Жок, мат кирбейт. сөгүнгө. Жок, ал эмес. Мисалы туфта деп айтылат го ошол маанилде. Ой,
Тавтология? Ал тавтология деген сөз эмес пе? Сүйлөм эмес пе? Да, нет, 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 нет. Анда түшүлөм. Андай жок да. Жок, уккан эмесмин. Кандай? Билбейт экен. Толук маалымат билбейт экен. Бул илимдин бир кайсы бир түрүн изилдөөчү. Нобель сыйлыгы кимдерге берилбейт? Катышпагандарга. Качпаганда башы. Нобел сыйлыгы актер эмелерге берилбейт. Нобел деген актерлорго берилет. Кыргыздарга болуш керек. Бирок кыргыздарга берилбейт, Тыюу салынган, Жок. Просто Кыргызстан только Европа страналарга берилет болуш керек. Европа, Африканын кээ бир мамлекеттерине, Ооба. Экономисттерге. Экономисттерге, Математиктерге берилет. Математиктерге. Математиктерге. Бомштарга. Я просто похлопаю. Бизге окшогон бош жаткан адамдарга. Математиктерге. эмне себептен? Историясы көп да анын Нобелдин аялы математикке жашы тийип кетет, көрсөм ушундай. Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. Нобель сыйлыгы бул мындай кандай илимде техниканы неме ачкандарга ошолорго берилет. Илим Кимдерге берилбейт? кимдерге берилбейт? Нобель сыйлыгын Жок, Нобель сыйлыгын деген бул Nobel sыйлыгы. Ырчыларга берилет. Суроолорду Давай бербейсиң эми суроо Короче, предварительно эме кылабыз, даярдайбыз. Пожалуйста, жок менен. Кагазды каякта ойлоп тапкан? Кытайда Эмнеге ак аюу менен пингвин жаратылышта жолуга албайт? ак аюу менен пингвин северде жашайт. Экөө тең северде жолугат. Жолугат. Башка жакта жолугуша албайт. Тавтология деген эмне? Тил боюнча болуш керек, Тил боюнча. Ошо, тил боюнча. Бир клеткалуу жаныбар. Адам болуш керек. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жол чыгармасында жер эне менен ким сүйлөшөт? Табылды беле? Күн системасындагы эң суук планета. Марс же Меркурий. Нобель сыйлыгы кимдерге берилбейт? Демесе открытиясы начар болсо бербейт дейт. Нобелевский сыйлыкка татык болуш керек. Эместерге Берилбейт. Литература боюнча физика, математика, биологияда чоң комиссия кылып тургандан кийин ошондон премия берет. Радиону ким ойлоп тапкан? Попов. Эң кичине химиялык бөлүнбөс бөлүкчө. Атом бар. Ак калпак күнү кайсы күнү белгиленет жана аны ким сунуштаган? 4-март. Жаштар союзу. Жаштар союзу. Ооба. Ак калпак күнү кайсы күнү белгиленет жана аны ким сунуштаган? 5-март экенин билем, бир сунушта бир депутат болчу. Аны сунуштаган Ирсбек Жайбиров сунуштаган. 5-февраль бе? 5-мартта белгиленет. Жогорку кеңеш сунуштаган. Жогорку кеңештеги депутаттары? Депутаттар. Мен 5-март күнү белгиленет, бирок ким аркылуу сунушталганын биле албайт экен. 5-мартта ким сунуштаганын билбейт экен. 5-мартта белгиленет ак калпак күнү. Ким сунуштаган? Билбейт экем. 5-март ким сунуштаганын билбейм. 5-декабрь. 5-март. Ким сунуштаган аны белгилели деп? Эркек киши. Эркек киши Рысбек Жапаров. Рысбек Жапаров туура. 5
март. Знающий размеров дочери попросил передать трижды оскароносному режиссеру и продюсеру фильмов «Челюсти» и «Парк юрского периода» инопланетянин «Люди в черном», который пожелал снять меня с душкой Томом Крузом из «Миссии невыполнима». Что ты сказал? 5 март. Бешинчи март Рысбек Жабиров. Жолдошума кошулам. Өзү билет акалпакын. 5 март Рысбек Жабиров. 5 мартта анан Рысбек Жабиров менин оюмча. 5 мартта Рысбек Жабиров. Айкөл Манас, Хамбакай аталардай, ар намысты туу тутуп өмүр сүргөн, алтын тажы болса да алмаштырбай, ак калпакты аздектеп кийип жүр. Аяғында барыңыздарга суроо. Жумуртканы кандай ырытканда 3 метрден сынбайт? Жообун WhatsApp'ка эмес, ой пикирге жазыңыздар. Достор, бул Алипе долбоор болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла, N Channel 7 каналына катталгыла жана Алипе долбооруна катышам десеңиз, WhatsApp'тан ушул номерге жазсаңыз болот.